Саламатсыңарбы? Кайраты күчтүү, сабыры терең, касиеттүү кыргыз элинин аармандары. Мен Ашымканова Мээрим Кубанычбековна. Иса Конуй Чакынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына караштуу медициналык орто окуу жайынын студенти. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Тажылуу вирус оорусу адамда Кытайдан чыгыптыр. Ал илдет канаттуу келген куштардан жугат экен деген аңыз диптер тарады. Бул оору бат эле дүйнө жүзүнүн өлкөлөрүнө тарап кетет деген ой келген эмес эле. Качан гана 16 март күнү Кыргыз Республикасына карантин жарыяланып, балдар мектепке барбай калган учурда адамдарда коркунуч пайда болду. Күнүгө сыналгыдан, үналгыдан, социалдык тармактардан республика боюнча жуктуруп алгандарды, каза болгондордун ичинен ак халатчан дарыгерлердин өлүмү, ыктыярчылардын өлүмү адамдардын психологиясына терс таасирин тийгизип жатты. Ошол учурда ойлорум онго бөлүнүп, көз карашым өзгөрө баштады. Бул илдет адамдан адамга тез эле жугат экен дегенинен өзүм менен өзүм болдум келди. Башкача айтканда, жан дүйнөм тынчтыкты каалаган учур болду. Өтүп кеткен жарым жыл баарыбызга катуу таасир берип, ушул ойго салды окшойт. Атак даңкың, байлык бийлигиң, жейип жаткан дүнүйөң баары тең жалган дүйнөнүн убарасы экен. Бир гана жараткандан жалынып, ден соолук сурап, жакындарымдын аманчылыгын тилеп калат экенсиң. Дарыгерлердин өлүмү, дары-дармектин жетишпегендиги, ооруканаларда бош орундуктардын жоктугу менин дүйнөгө жашоого болгон көз карашымды өзгөрттү. Бирок кыргыз эли адам баласы үмүт менен жашайт экен. Кыргыз элинин башынан эмнелер гана өтпөдү. Өркөн учурунда кырылган эл, ачкачылык, жокчулук, ошонун баарын эстеп, салыштырып кайраттанат экенсиң. Ыктыярчылардын таажы илдетин жуктуруп албайлы дебей, күнү түнү кыйналып жаткан элге жардамын берип, көмөк көрсөтүп жаткандыгы менин жашоого, дүйнөгө болгон көз карашымды түп тамыры менен өзгөрттү жана жүрөгүмдү жылытты. Мурда өзүм менен өзүм болгум келсе, азыр адамга болгон боорукерлик сезимим пайда болду. Ар бир адам бири-бирине жардам берип, көмөк көрсөтүп, кайдыгер болбой, бир гана Алладан үмүт кылып жашаш керек экенин түшүндүм. Мен буга чейин туура эмес ойлончу экенмин. Жашыргандай эмне? Моюнга алыш керек. Ырчылар ырдап жүргөндөй, адамга адам жана көңүл керек болуп калат экен. Атак даңкың, байлык бийлигиң болсо да, ал тургай чубак ажыдай аалым болсоң да, жаратканым кааласа, бир секундта жүрөгүңдү токтотуп кое алат экен. Пандемия учурунда балдарымдын ооруп калбаса экен деп жараткандан жалындым. Эмне деген башкача болот экен. Балаң үчүн керек болсо ойлонбой туруп жүрөгүңдү чыгарып бере турган башкача сезим болоруна ынандым. Бакыт деген нерсенин эң негизги бөлүгү бул ден соолук. Ата-энеңдин, үй бүлөңдүн аманчылыгы, деги эле кыргыз элиндин амандыгы, ийгил токчулукта жашоосу деп сездим. Ар бир аткан таңды
көрүп жатканыбызга шүгүр кылып, ар бир адамдын мамилесин баалай билип, ар бир кесипти ардактап, ар бир мүнөт, ар бир саатыбызды туура пайдаланалы. Келгилечи, мирез жүрөк болбойлучу. Кетер келечекте, кетер күндү ойлойлучу. Кек сактаган көкүрөктү жууп таштап, эл туугандар, эелдерди оңдойлучу деп оюмду жыйынтыктайм. Саламатсыздарбы, улуу урматтуу угармандар. Мен Бадыров Эркин Калыбаевич Исаконович Акынбаев атындагы медициналык орто окуу жайынын 1-курсунун студенти. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Жаман оору жабыркатып көптөрдү. Жан кыйналып, азап кыйноо көп көрдү. Алып кетип, аба жетпей, демигип, аянычтуу канча мезгил өткөрдү. Көрдүң канча тажылуунун азабын, конушуңдан көп жаңырып, аза муң. Алтайлап алы кетип алышып, арбын болду агайынын казалың. Каның какшайт, сактай албай көптөрдү. Канча күндү аянычтуу өткөрдү. Ажал менен жөө жылаңач, куралсыз, ак халатчан салгылашка беткелди. Ченемдерин билдим, кару күчүмдүн, жоопкерчилик сезилгенде ишендиң. Изденүүнү токтотпоюн себеби, эл калканы экенимди түшүндүм.